Данза менен илимий бичиктин айырмасы эмнеде? Данза деген бул эпосто, Манас эпосуна даңазалуу адамдардын, мисалы үчүн баатырлардын, хандардын, байлардын аттары сыйкырдуу жол менен туулуу элегинен мурун жазылган китепти биз данза дейбиз. Мисалы үчүн эпосто мынтип айтылат: атыңды манас койгондо, ааламга дайым болгондо, орто бээжин Эсенхан данзасына чийилген деп жазылган. Кайнап жаткан бээжиндин данзасына катталган деп да айтылган жерлер бар. Данза демек бул азыркы биздин Гиннес рекордтор китеби. Рекорд койгон адамдардын аттары жазылган ал китепке. Мисалы үчүн Жакып аябай байыганда данзага жазылган. Мисалы үчүн байлыгы журтка билинип, булук экен Эсенхан анын данзасына чийилип деп Жакыптын ошол дүйнөдө өтө бай адамга айлангандыгы боюнча айтылып атат. Ал эми илимий бичик болсо балдар, бул Кара Кытай калмактардын дин китеби болгон. Касиеттүү китеп, бал китеп же сыйкырдуу китеп деген маанилерде да жолугат. Мисалы үчүн эпосто бичиктен 100 окудум деп айтылган жерлери бар.